5 каналдан берүүлөрүн күндөмү маалымат программасынын жыйынтыктоочу чыгарылышы улантат. Студияда кызматыңыздарда Айтурган Сатиева, саламатсыздарбы, бул чыгарылышта. Кытай элчилиги Ош-Эркеч-Там трассасындагы айдоочулардын коопсуздугун камсыздоо өтүнүчү менен өлкө бийлигине кайрылды. Аны 20 күндөн бери депутат Келдибековдун тарапкерлери тосууда. Орусиялык жардамдын бир бөлүгүн түштүк аймак тургундарын соютулган газ менен камсыздоого жумшоо сунушталды. Президент жана каржы министри донорлор каражаттарын кантип пайдалуу коротуу туурасында талкуулашты. Бул аба райын синоптиктерде өзгөчө деп аташты. Аба температурасы бардык тарыхый рекордтордон ашып түштү. Медиктер кеңеш беришет. Оор жараттарына карабай ал рингке кайтып келет. Кыргызстандын үмүтү кикбоксер Алексей Фадисеев толук өзүнө келип жана маанилүү кармашка даярдыгын бүтүрүүдө. Кытайдын Кыргызстандагы элчилиги тосулган Ош-Эркеч-Там жолунда өлгөн унаа айдоочулардын коопсуздугун камсыздап жана чара көрүүнү өтүнөт. Бул туурасында дипмиссия өзү билдирет. Анда төмөндөгүдөй айтылат. Цитата келтирем. Айдоочуларга тамак ашы жетпей, аба райынын шарттары алардын өмүр коопсуздугуна коркунуч тудурууда. Кытай тарапы өз жарандарынын абалына тынчсызданып жана кыргыз тараптын маселени чечүү үчүн зарыл чараларды көрүүнү жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого кол кабыш кылууну өтүнөт. Цитата соңу. Эске салсак, буылган Ош-Эркеч-Там автожолунда 27 майдан тартып 300дөн ашуун кытайлык жүк ташуучу унаа чогулду. Наразычылыкка акция катышуучулары коррупцияга шектелип кармалган депутат Келдибековду бошотууну жана башкы прокурор Салянованы кызматтан алууну талап кылышууда. Автотрассанын тосулушу Алай районунун бир нече райондорунда пенсиялык төлөмдөрдүн кармалуусуна жана бажы төлөмдөрүнүн жиналуусуна таасир этти. Бажы кызматынын маалыматы боюнча бюджетке түшпөй калган каражат суммасы эбак 80 миллион сомдон ашкан. Кыргызстанда маңзатын ташуучу кезектеги канал жоюлду. Маңзаттарын мыйзамсыз айлантууга каршы күрөшүү боюнча башкы башкармалыгынын кызматкерлери 27 килограмм ооган кашышын ташыган адамды кармашты. Операция кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол чек ара тосотунда өткөрүлдү. Курьер катары Ош областынын Кара Суу районунун тургуну өткөн. Шектүүнүн каттамы баштан аяк оперативдүү кызматкерлер тарабынан иликтенип, жыйынтыгында ал чек арада кармалды. Маңзаты унаадагы атайы жайларга катылган. Кармалган адам тергөө абагына киргизилип, ага карата кылмыш иши козголду. Бул партияга тиешеси бар башка адамдарды издөөлөнүүдө. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын 5-бөлүмүнүн кызматкерлери соттук аткаруучуну пара алып жаткан жеринен кармашты. Ага чейин милицияга Кара Суу райондук сотунун кызматкери алимент боюнча маселени чечип берүүгө пара талап кылып жатканы туурасында арыз түшкөн. Белгилүү болгондой, арыз ээсинин мурунку жубайы алименттерден өзү баш тарткан, бирок соттук аткаруучу бул фактыны жашырып жана алимент төлөөнү токтотуу тууралуу чечим чыгарып берүүнү сунуштаган. Соттук аткаруучу 6000 сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Паралуу беренеси менен кылмыш иши козголду. Ички иштер министрлигинин академиясынын 2 курсанты кол салуу жана тоноо боюнча кармалды. Бул туурасында 24 KG агенттигине Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Борбордогу Орто Сай базарынын жанындагы унаа токтотуучу жайдын кароолчусуна 2 бала кол салганы аныкталган. Алар аны сабап, анан 4000 сому бар баштыгын тартып алып качып кетишкен. Экөө теңиздер сотулбай кармалган. Тоноого шектелгендер Ички иштер министрлиги академиясынын 3 курсунун курсанттары Марат менен Данияр. Алардын фамилиялары айтылбайт. Экөө тең убактылуу тергөө абагында. Премьер-министр Жомарт Оторбаев бүгүн текшерүү менен жарандарды тейлөө кызматтарын көрсөткөн бир катар мамлекеттик уюмдарды кыдырды. Журналисттердин коштоосу менен өкмөт башчысы 2 объекттин ишине баа берди. Соцфонддун 1-май райондук башкармалыгынын жана мамлекеттик каттоо кызматынын. Иш чара тууралуу алдын ала маалымат берилбегендигинен улам атка минер бир топ маселелерге күбө болду. Алардын арасында ишканалардагы тейлөө сапатынын начардыгы жана бюрократиялык башаламандык. Аталган көйгөйлөр боюнча наразычылыгын көрсөткөн өкмөт башчысы бардык маселелерди кыска убакытта жоюуну талап кылды. Болбосо Оторбаевдин айтымында кызматтардын жетекчилеринин өз креслолорунан кол жуушу мүмкүн. Иш чарага Жибек Бегалиева күбө болуп келди. Атка минердин кайсы мамлекеттик органды барып текшере бере. Акыркы мүнөткө чейин журналисттер үчүн дагы сырбойдон сакталып турду. Өзүн көп күттүрбөй Жомарт Оторбаев 15 мүнөттөн кийин келди. Чиновниктердин коштоосу жок, артыкча коопсуздук чараларсыз, конспиративдүүлүктү сактоо максатында. Премьер тарабынан өткөзүлгөн рейдтин объектиси катары соцфонддун райондук бөлүмдөрүнүн бири тандалган. Айдын аягы чукулдай электигине карабастан, бул жерде отчет берүү үчүн тизилген бухгалтерлердин кезеги суюлбайт. Почему 2 часа?
Эмне себептен 2 сааттан бери турасыңар? Своя программа, иногда зависает программа. Биринчиден жаңы программа киргизип, аны өздөштүрө элек экен. Экинчиден кураторлордун саны өтө аз. Ал эми салык төлөөчүлөрдүн саны көп. Премьерди көргөн эсепчилердин ага айта турган арыз муну арбын. Алардын бири эсепчилер иштебей жаткан фирмалардын отчетторундагы ай сайын тапшырууга аргасыз. Даже можно не ежеквартально, даже хотя бы один. Эгерде мүмкүн болсо 3 айда бир эмес, жарым жылда бир тапшырсак жакшы болмок. Я вот пришел сюда, чтобы вот в эти вопросы. Мен бул жерге ушул маселелерди чечүү үчүн келдим. Атайын тапшырма берилет. Күтүлбөгөн конокко соцфонддун кызматкерлери дагы өзгөчө таң калды. Бюрократияны кантип жоюу мүмкүн деген суроого алардын бири дагы так жооп бере алган жок. Министрлер кабинетинин башчысы бул маселе боюнча өз пикирин сунуштады. Почему бы не сдавать среди Кичине ишканаларды ай сайын отчет берүүгө мажбурлабай 3 айда бир келип кагаздарды тапшырууну демилгелесек болот. Ошондой эле соцфонд жана салык кызматы тарабынан уюштурулган текшерүүлөрдү кыскартып, бул милдетти бир эле органга жүктөп койсок жакшыраак болмок. Эмне себептен өзү тапкан акча үчүн жарандар ушундай шарттарда салык төлөш керек? Текшерүүнүн экинчи жана акыркы объектиси мамлекеттик каттоо кызматы болду. Бул жерде дагы Жомарт Тоторбаевди эч ким күтпөгөндөй. Так, старший кайда? Ким старший? Бул кызматтын бөлүмдөрүнүн биринин башчысынан башбакан кардарларды каттоо электрондук системасы тууралуу сурады. Автомат иштейби деймиз? İşte elektronlu Эмес чоң той. Бирок декоративдик гана милдетти аткарган автомат премьердин аракеттерине карабастан атайын талондорду берген жок. Система күн мурун тынымсыз иштеп жаткандыгы тууралуу мам каттоо кызматынын өкүлү айтат. Я не ожидал. Мен күткөн эмесмин. Мурда алдын ала айтып коюшчу, текшерүү келет деп, шыпырып тазалаганы жетишип турчубуз. Бирок бул абдан жакшы көрүнүш деп ойлойм. Жарандарды тейлөө көп убакыт алгандыгын байкаган премьер бул маселе боюнча дагы нааразылыгын билдирди. Оторбаевдин айтымында автоунаалардын номурларын каттоо процедурасы жарым күнгө чейин убакытты талап кылат. Я-то не часто, но я первый раз, в принципе, здесь. Биринчи жолу келдим, 15 мүнөт күтөсүң деди. Бирок мен 2,5 сааттан бери турам бул жерде. Бардык жерде момундай беспорядок болуп атат. Азыркы мисалы ушул залда турган көпчүлүгү бул деген маклерлер. Реалдуу жарандар бийеде турат. Маклерлерге акча бериш керек, алар тиги барын ортомчуларга, анан барын тияктан оформлять этип атат. Ушул тегерегинде проблемалар көп бар. Коркоо кеңешинин акыркы жыйынында айтылган маалыматка таянып, Жомарт Тоторбаев бул тармакта 50ге жакын коррупциялык схема болгондугун билдирди. Алардын бири ушул жерде болушу толук ыктымал. Бардык каталарды жоюу үчүн өкмөт башчысы 2 ай берди. Болбосо кызматтардын жетекчилери өз креслолорунан кол жуушу мүмкүн. Жибек Бегалиев, Азат Ынтымаков, 5-канал. Өлкөнүн түштүгүндөгү жаратылыш газын колдонуучулардын суютулган газга которуу маселесин президент Алмазбек Атамбаев менен каржы министри Ольга Лаврова талкуулады. Жолугушууда республикалык бюджеттин аткарылышы, анын киреше бөлүгүнүн камсыздалышы боюнча аткарылып жаткан иштерди каралды. Мамлекет башчысына ведомствонун 2017 жылга чейинки өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүнүн улуттук стратегиясынын долбоорлоруна каржылоо боюнча иш аракети, калк алдында социалдык милдеттемелердин аткарылышы боюнча маалымат берилди. Президент Алмазбек Атамбаев чет элдик өнөктөштөрдөн келип жаткан финансылык каражаттардын эффективдүү жана максаттуу колдонулушунун маанисин белгиледи. Анын ичинде Россия Федерациясы тарабынан келген дагы. Айыл чарбасындагы төмөн көрсөткүчтөр ички дүң өнүмүнүн кескин төмөндөөсүнүн себептеринин бири. Ошондой эле тейлөө тармагындагы төмөндөөлөргө таасир этти. Ички дүң өнүмүнүн өсүшү алдыңкы 5 ай ичинде былтыркыга караганда 2 эсе төмөн болуп чыкты. Экономикалык көрсөткүчтөрдүн төмөндөөсүнүн бүгүн экономика министри Темир Сариев билдирди. Анын айтымында 5 ай ичинде ички дүң өнүмүнүн өсүшү 4,3% түздү. Өткөн жылы бул көрсөткүч 8,5 болчу. Ветеринардык дары-дармектердин тизмеси кайра баштан такталат. Бул туурасында биздин каналга Айыл чарба министрлигинен билдиришти. Шайкештик сертификаттары бар дары-дармектердин аталыштары гезиттерге жарыяланат. Эске салсам, акыркы учурда вакциналар мал жандыктарга жардам бербей жаткандыгы кабарланган. Соңку кездерде мал ылаңы арбып, 4 түлүк зыянга учурап жатат. Айдай Аманкулова кененирээк. Төрттүлүктү өнүктүрүү үчүн насыя алгандардын башыман күзүндө кредитти кантип кайтарабыз деп, себеби жаз чыккандан бери миңдей мал кырылып калды. Карөпкө оорусунун айынан аман калгандары кыштан араң чыгып төл берген жок. Койлор бала салып, жылкылар кулун салып, малчылар беймаза. Жылкынын
құнын салып қоюшу күтілбестен болды. Ерте жаста төрөй тұрған малында жақшынақай еле жүрген жылқыларыбыз мына төлдейт желini жетіп қалыптыр деп ақырғыш айтқанда 2 күнден төлдейт деген жолбуза ертең төлдейт деген деп күнде ошоны аман есен төлін алып қалалы деп жайтына барып қарап тұрғаныбызда ошол біз барған уақытта өзүбүздүн көзүбүзчө почти мал болып қалған құлынды өлүктөрүп атты да. Бұл неден екенін быйыл ошо түшүнө албай калдык. Мал доктурлардын божомолунда көйгөй төрттүлүктүн начар багылышынан, жандык кыштан араң чыкса, өз жанын сакташ үчүн адатта күмөнүн таштайт. Бул мыйзам ченемдүү көрүнүш деп жошутушууда. Анан ар кимден сурайт да, муну вакцинация кылыш керек дейт. Анан оору чыккандан кийин болбосо жана баласы алып, арыктаган малга анан вакцина издеп анан сайганда арык мал вакцинаны көтөрө албайт биринчиден. Экинчиден арык мал эч качан сайылган вакцинага жооп берип, иммунитет түзө албайт. Адистер белгилегендей, эмдөөнү мал ооруганга чейин жүргүзүш керек. Өтүшүп кеткен илдетке вакцина жардам бере албайт. Анын үстүнө азыркы дары-дармектер дагы жаратылуу эмес, көпчүлүгү аткезчилик жол менен алынып келинет. Туура сакталбайт. Мына былтыр эле Айыл чарба министрлиги 12 препаратты кайра артка кайтарган, сапаты талапка жооп бербегендиктен. Андыктан вакцина сатып алаардан мурун малчылар мамгаттоодон өткөн дарыларды гана сатып алышы зарыл. Мамлекеттик каттоодон өткөн ветеринардык вакциналар өздөрүнүн тизмеги бар. Ал Айыл чарба жана мелиорация министрлигинин сайтында орнотулган. Андан тышкары 62 37 16 телефонуна чалып бизден маалыматты тактап билсе болот. Ушулдары каттоодон өткөнбү, өткөн эмеспи, ошол жөнүндө. Андан тышкары сөзсүз түрдө ар бир сатылып алып аткан дарынын сертификатын сураш керек. Бул Мамлекет болсо болгону 6-7 ооруга каршы бекер эмдөө жүргүзөт. Кутурма, Сибир кулунасы, шар, бурцеллез, туберкулез манкаган. Бул үчүн жылына 60 миллион сомдон ашык каражат жумшалганы менен бул дагы жетишсиз. Бардык малдардын 45% гана эмделип атат. Жанагы 55%ке биздин ушул өкмөт тарабынан бөлүнгөн каражаттын жетпегенден болуп атат. Калган 45%ке бөлүнгөн каражаттар эмделет барды. Бул арада быйыл ветеринардык инспекция эмдөө кампаниясын кечиктирип, төрттүлүктүн көбү дарыланбай жайлоого чыгып кетти. Жакаага түшкөн мал эми жапырт кырылбаса болгону деп малчылар сарысана. Айдай Манкулова, Иван Чижиков, 5 канал. Ауа райынын кескин ысышы менен кооптуу жагдайлар жаралууда. Анткени жарандардын көпчүлүгүнүн саламаттыктары кескин начарлап, ал эми электр энергия берилген талаптан учурда бир нече эсе жогору пайдаланууда. Ал арада тоолуу аймактарда сел жүрүү коркунучу күч алды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги бул аймактарга ушул жуманын аягына чейин чыгууну токтотуп турууну эскертишүүдө. Бактыгүл Салбек кызы ауа райынын өзгөрүүлөрүнөн келип чыккан кесепеттерге кененирээк токтолот. Саламатсызбы, Бишкекте жардам алып жатабыз. Учурда тез жардам кызматынын жумуш телефону тынымсыз иштеп жатат. Таң эрте саат 7-лерде эле ыкчам медициналык жардамга муктаж 30га жакын бейтаптан кайрылуу түшкөн. Көрсөткүч күндүн аягына чейин өсүүсү толук мүмкүн. Анткени акыркы күндөрү тез жардам кызматына жардам сурап суткасына 600дөн ашуун адам кайрылууда. Алардын көбүнүн кан басымдары жогорулап, жүрөк согушу начарлагандар. Ошондой эле арасында азык-түлүккө уулангандар дагы бар. Эң кооптусу бардыгына тең бирдей медициналык өз убагында жардам көргөзүүгө мүмкүн болбой жатышы. Анткени транспорт тартыш. Ошондой эле медиктердин айтымында трассалардагы унаа тыгындары жана айрым үйлөрдүн даректеринин али киши такталбай жатышы буга тоскоолдук кылып жатыптыр. Абдан ысык апта болуп аткан убакта көчөгө чыкпаганга аракет кылыш керек. Анан сыртка чыкканда шляпа кийиш керек, башты жаап. Анан жанагы ичип аткан дарыларын унутпай убагында ичип туруш керек. Анан ошондой эле сыртка чыккысы келсе, эртең менен таң казар, анан кечинде жатардын алдында бир саат сейилдеп чыкса болот. Мындай абал аба райынын кескин ысышына улам жаралууда. Синоптиктердин айтымында негизинен июнда температура 25 градустун тегерегинде болушу керек болчу. Бирок температура күндөн күнгө жогорулап, учурда 40 градуска жакындап калды. Өткөн ишемби күнү аба ырайы 90 жылдан бери жылдын ушул маалында каттала элек 38ден жогору градус такталган. Маселеде борбор калаада ысык суунун өчүрүлүшү дагы шаардыктардын ого бетер түйшүктөрүн ooрлотууда. Алардын көбү азыр абалдан электр менен жылытчу казанчалардын жана кондиционерлердин жардамында чыгышууда. Бирок бул кадамдар кошумча башка көйгөйлөрдү берүүдө. Электр энергиясын үнөмдөө керек. Кондиционер жана Аристон электр
казанчаларын пайдаланган учурда электр түйүндөрү чыңалып кетип жатат. Мындай абал авариялык өчүрүүлөргө алып баруусу ыктымал. Талап боюнча суткасына 9 миллион киловатт-саат электр пайдалануу керек болсо, акыркы күндөрү анын көлөмү 11 миллиардка чыкты. Кескен температуранын көтөрүлүшү менен жаратылыштагы кырсыктардагы күч алды. Июндүн башында нөшөрлүп жааган жаңгырдын, андан соң күндүн кескин ысышы тоодон аккан сууларды ташкындатты. Мындан улам Кемин районундагы 300гө жакын тургундардын турак жайлары жана административдик имараттары жабыркаган. Дал ушундай көрүнүш былтыр Тогуз-Тороо районунда дагы катталган болчу. Мындан тышкары талаадагы чыгып калган дан өсүмдүктөрү дагы кыйрады. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги материалдык чыгымдардан тышкары мындай кырсыктардан жаранда дагы жабыркашы мүмкүн экендигин эскертишет. Туристтерди алып келе турган болсо, ошол убактагы боло турган жакын арада боло турган погоданы, ошо аба ырайынын өзгөрүшүн, ошол жерде келип, ошо жергиликтүү өзгөчө кылдалар министрлигинин бөлүктөрүнө өздөрүнүн бара турган маршруттарын ошолорду аныктаттырып, тактаттырып, өздөрүнүн кайсындай байланыш каражаттарын менен байланышса болот, ошолордун координаттарын калтырып кетишсе. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги кооптуу абал аймактарда ушул жуманын ортосуна чейин сакталуусун билдиришүүдө. Андыктан тоого же суунун боюна эс алууга чыгууну азырынча токтото турууну өтүнүшүүдө. Бактыгүл Салбек кызы, Урмат Мамбеталиев, 5-канал. Бишкек жылуулук түйүнү ысык суу алган Бишкек тургундарын батареялардын, суу түтүк бурагычтарынын абалын текшерип коюуга жана электр жылыткычтарын өчүрүүгө чакырат. Эртең эле ишкана системанын иштөөсүн текшерип баштайт. Бейшембиде ысык суу бериле баштайт. Ошондой эле Бишкек жылуулук түйүнү ремонт иштери толук бүткөрүлгөнүн билдирет. Эске салсак, жыл сайын ысык суу борбордо 1 айга өчүрүлөт. Ал ортодо Ош жылуулук борбору алдыдагы кышка камылга көрүүдө. Жакында дагы 4 миллиондон ашык сомго шаардын ичиндеги жылуулук куурлары ремонттон өтөт. Керектүү отун запастарын камдоо боюнча келишимдер түзүлүп, быйыл шаардыктарды жылуулук менен камсыздоодо орчундуу көйгөйлөр деле жаралбай тургандыгы белгиленет. Динара Касымова теманы улантат. Бул насостор өткөн кыштагы жылытуу маалын ийгиликтүү өткөрүп бере алышты. Бирок эскилиги жеткен суу айдоочу насостор жылда эле кайра ремонтко муктаж болуп калат. Жылуулук куурларына сууну жумшартып даярдап берүүчү химиялык цехтеги 10дон ашуун жабдуунун көбү быйылкы жылдагы ремонтту күтүп турат. Биз бул казандарга суу жөнөтө турган насосторду ремонттоо аяктап атабыз. Жана ошол эле суу айдай турган турбалар, түтүктөрдө кеткен жана башкаруучу арматуралар бар. Ошолордун бүт баарын ремонттон бир сыярда өткөрүп, кышка даярдык жүрүп жатат. Ош жылуулук электр борборунун көпчүлүк бөлүгүндө азыр ремонт иштери башталган. Бири буу казандарды карап, бузулган жерлерин оңдоп жүрсө, дагы бир топ эскирген суу курларын кесип таштап, жаңысын коюуда. Алдыда баардык буу казан, суу курларын, жабдууларды оңдоп, күзгү-кышкы өнөктүккө даярдоо турат. Борбор түштүк кала тургундарын жылуулук менен камсыздаган 2 чоң ишкананын бири. Анын иштеп жатканына жарым кылымдай болуп калды. Андыктан жабдыктар эскирип, азыр жаңылоого муктаж. Ал үчүн ири көлөмдө каражат талап кылаары белгилүү. Адистер жылда ремонттоп гана абалдан чыгышат. Ал эми шаар ичиндеги жылуулук тараткан куурларды алмаштыруу үчүн быйыл 4 миллиондон ашуун акча каражаты бөлүнөрү күтүлүүдө. Тендер аркылуу ремонт кыла турган компания аныкталып, жакынкы күндөрү иш башталары маалымдалат. Жылында болот капиталдуу оңдоолор, кезектеги оңдоолор, орточо оңдоолор. Алар баардыгын пландаштырып алганбыз. План менен болуп өтөт. Андан сырткары 1 жылдын өзүнө эмес, 5 жылга перспективный ремонт деп коебуз. 5 жылдын ичинде дагы кайсы ремонттор болот. Ошолордо пландаштырып алынат. Ошого жараша ар жылы бизнес план түзүлүп, ошолорго керектүү болгон жабдуулар, ремонт материалдар топтолунат. Кыштан чыгуу үчүн жылдагыдай эле 20 000 тонна мазут керектелет. Аны камдоо боюнча сүйлөшүүлөр жүрүүдө. Мазуттан тышкары жылытуу үчүн көгүлтүр отту да иштетишчү. Эгер көгүлтүр от көйгөйү чечилбесе, керектүү мазуттун көлөмү 20 000 тоннадан да көбөйүүсү мүмкүн. Бул казандары толугу менен газды иштесе дагы болот, толугу менен мазут менен дагы иштесе болот. Ошого жөндөштүрүлгөн бул казандары. Иштей берет, андай чоң айырмасы жок. Газ болобу, мазут болобу иштей берет. Жергиликтүү бийлик кышка даярдык көрүү камылгасы кечиктирилбестен баардык жабдууларды кыштын катаал мезгилинде үзгүлтүксүз иштөөгө даярдоо милдетин койгон. Тапшырманын негизинде жылуулук берүүчү мекемелер октябрга чейин даяр болуусу керек. Динара Касымова, Талай Шабанов, 5-канал. Ысык көлдө дем алыш күндөрү Ачык ысык көл 2014 эл аралык фестиваль болуп өттү. Иш-чара элдин ортосундагы өз ара тынчтык, достук жана иш-чара мамилелерди чыңдоого багытталган. Фестивалдын жүрүшү тууралуу Нурсулуу Нуркамилованын репортажы.
Гөлдүн жээгинде өткөрүлүп жаткан эл аралык ачык ысык көл фестивалынын расмий ачылышы Чолпон Ата шаарындагы Рух Ордо маданий борборунда болуп өттү. Иш-чараны көрүүгө кызыгып келген коноктор арбын. Алардын арасында коңшулаш Орусия, Белоруссия, Казакстандан келгендерди да кездештирүүгө болот. Бир эмес экинчи жолу фестивалдын ачылышына келип жаткан Кыргызстандын туңгуч учкучу Сталижан Шарипов өз сөзүндө өлкөбүздүн туристтик борборлорунун бирине айланышы үчүн баардык шарттар бар экендигин айтып өттү. Мына биз бүгүн экинчи фестивалдын ачылышында жүз көрүшүп отурабыз. Келген конокторду көрүп алып абдан кубанычтамын. Биз ар дайым кайда жүрбөсөк да өлкөбүздүн табияты кооз, бай. Жаратылыштын кооздугун даңазалашыбыз керек. Көпчүлүк элдер тегерек чети асман тиреген бийик тоолорго курчалган мамлекетибиздин жаратылышы менен тааныш эмес. Ошондуктан биз бул фестивалдын жардамы менен четтен келген коноктордун кызыгуусун арттырабыз деп ишенем. Иш-чарага катышкан сыйлуу коноктордун бири Белоруссиядан келген учкуч Олег Новицкий болду. Фестивалдын ачылышына катышкан конокторго чакан концерттик программа тартууланып, кыргыздын күйлөрү жаңырып, элдик ырлар менен коштолду. Фестивалдын уландысы Чолпон Ата шаарындагы аэропортто болду. Тек учак менен 6 спортсмен асманга көтөрүлүп, парашют менен абадан секиришти. Ар бир спортчу өзү менен кошо Кыргызстан, Орусия, Казакстан жана башка шериктештик өлкөлөрдүн, аны менен бирге Бажы бирлигинин желегин ала түшүштү. ЖККга мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы ичара мамиленин мындан арыда өнүгүп өсүшүнө ишеним көрсөтүү максатында. Ысык көл бардык үчүн ачык деген максатты көздөгөн экинчи фестивалдын ачылышына келдик. Жолдошторум менен бирге асмандан 6 мамлекеттин желегин желбиретип секирип түштүк. Мен Бажы бирлигинин желеги менен секирдим. Бизге эч кандай Турциянын эс алуучу жайлары керек эмес. Андан көрө кереметтүү ысык көлгө келип эс алып кеткиле. Өзгөчө экстримди жактыргандар үчүн болсо, байкерлер мотоцикл үстүндө кызыктуу оюн көргөзүшүп, жогорку ылдамдыкта өз ара жарыш көрсөтүп, келген конокторду таң калтырышты. Байкерлердин оюну аяктаар замат эле унааны көркөмдөп айдоо боюнча мастер-класс көрсөтүлдү. Атайын даярдалган аянтчага чыккан айдоочулар болгон күч аракеттерин жумшап, көркөмдөп айдоонун усулдарын көрсөтүп жатышты. Өзүңөр көрүп тургандай баардыгы акысыз өткөрүлүп жатат. Катышуучулардын баардыгы өздөрүнүн эсебинен келишип иш-чарага катыш беришти. Орусиядан, Казакстандан да коноктор келишти. Ачык асман алдында баардыгы спортсмендер көрсөтүп жаткан оюн зоокко күбө болуп жатышат. Фестивалдын экинчи күнү өлкөбүздүн кооз жерлеринин бири аталган Семенов капчыгайында улантылды. Атайын чатырлар тигилип, жаш балдар үчүн машыгуучу жайлар уюштурулган. Келген коноктор бийик тоолуу аскага чыгып түшкөн жаш спорт сүйүүчүлөрдүн чеберчилигине күбө боло алышты. Иш-чаранын башкы максаты фестиваль аркылуу чет элдик конокторду эс алууга чакыруу жана туристтик сезонду узартуу. Эс алууга келген чет элдиктер бир гана көлгө түшүү менен гана чектелип калбастан, спорттук оюн зоокторго, маданий иш-чараларга күбө болуп кетүүлөрүнө шарт түзүп берүү. Андан сырткары Кыргызстандын асман тиреген тоолору, тегерек чети токойлор менен курчалган жаратылыштын кооздугу менен жакындан тааныштыруу. Апрель-май убактарында уже элдер ысык көлгө келе алгандай болуп, не только көлгө түшкөнгө же пансионаттарда эс алганга эмес, но и спорттук көрүнүктүү оюндарды көрүп кетишкенге. Кийинки фестивалдарда дагы башка жаңы идеялар, жаңы киргизүүлөр болот. Андыктан фестиваль алдында дымактуу пландарды коюуда. Экинчи рет өткөрүлүп жаткан ачык ысык көл эл аралык фестивалын жыл сайын өткөрүп туруу пландаштырылууда. Бул иш-чараны Көгүлдөр көлдүн жээгинде өткөрүү менен бирге Кыргызстандын туристтик борбору болгон ысык көлдүн деңгээлин көтөрүү болуп саналат. Нурсулуу Нуркамилова, Ярослав Калиновский, 5-канал, Ысык көл облусу. Өлкөбүздүн бардык аймактарынан чогулган мектеп окуучулары 7 күн ичинде өнүккөн өндүрүшкө тиешелүү маанилүү маселелерди колго алышып, аны чечүүнүн жолдорун издешти. Тагыраак айтканда, абанын жана суунун тазалыгы, жашылдандыруу, туризм, азык-түлүк коопсуздугу, таштандылар маселелери көтөрүлдү. Бишкек шаарынын четиндеги таштанды жайына баруу жашыл ой жүгүртүү экологиялык лагердин программасынын бир бөлүгү болду. Андагы абал көргөн көздөр ишене албагыдай катаал экен. Кыргызстандын бардык аймактарынан келген мектеп окуучуларынын 7 күндүк экологиялык лагердин катышуучулары үчүн Бишкектин таштанды талаасы эстеринен кеткис жаман ачылыш болду көрүнөт.
У вас у всех... Силердин баарыңарда өз аймактарыңардын өнүгүшүнө салымыңарды кошо турган мүмкүнчүлүгүңөр бар. Өлкөңөрдө мына ушундай таштандыларды болтурбоо үчүн алдыга максат коюп аракет кылгыла. В данный момент вот такой свалки. Бишкек шаарынын четиндеги таштанды жайына баратышкан балдар мындайды көрөбүз деп ойлошкон эмес. Ал жерде тоодой үйүлгөн таштандылар бар экен. Техника калдыктары, желим баштыктар, текстиль, айнек, идиштер жана башка толгон токой таштандылар. Анын баардыгы 89 гектар жерди ээлеп турат. Я, конечно, ожидала не до такой степени, но Мен мынчалык деп ойлогон эмесмин. Биздин шаар өтө көп азык-түлүк колдонот экен. Бир эле жолу колдонулуп ыргытылган толтур азык заттар бар экен. Бул таштанды жайында иштеген көп адамдар бар экендигине таң калдым. Мындайды күткөн эмесмин. Алар өрт, түтүнгө карабай, эч нерседен камсынабай, бир нерселерди чогултуп жүрүшөт. Совпало, но не до такой степени, потому что я не думала, что здесь прямо же на свалке, прямо же вот там, где горит, работают люди. Спокойно, не волнуюсь ни о чем. Бишкек шаарынын таштанды жайы экологиялык лагердин катышуучуларына көргөзүлгөн бир объект болду. Бул таштанды талаасы 1978 жылы ачылган. А дегенде 10 жылга эсептелинген болчу. Ал эми убакыт өткөн сайын таштанды талаасы кеңейип, таштандылар жыл санап көбөйүп батпай баратат. Аны менен кошо Бишкектин экологиялык маселеси дагы жаралууда. Ал эми көз карандысыздыкты алгандан кийин заманбап жаңы муун менен кошо өндүрүштүк калдыктар көбөйүп, адамдын саламаттыгына коркунуч алып келүүчү абалда турат. Тут показано как раз таки на Бул жерден адамдардын биздин табигатка болгон мамилесин байкасак болот. Адамдар ыргытпаган эч нерсе калбаптыр. Таштандыда баардыгы жатат. Тигине телефон, шишелердин түрү, ушунун баары жаратылышка болгон мамилени көргөзүп турат. То есть это отношение людей к своей же природе. Ал эми жайкы экологиялык лагерге качышкан Кыргызстандын мектеп окуучуларына жаратылышты коргоодо үлгү катарында мурдагы америкалык аскер базасы жана кумтөр ишканасы көрсөтүлдү. Ал жерде таштандыларды сорттоо иштетүүчү атайын шаарчы ачылып, өзүнүн инфраструктурасы менен өндүрүштөн чыккан калдыктарды зыянсыз пайдалуу иштетилип жатыптыр. Биз тендер утуп алдык. Биз мында темирди өзүнчө, пластикти өзүнчө сорттойбуз. Бизде бул процедуралар үчүн бардык техника бар. Ошондой эле ташыганга унаалар бар. Мында биз тазалыкка жооп беребиз. Кенжеринин бул таштандылар бөлүгүндө сорттоп жана тазалоо үчүн 50ге жакын көмөкчү уюмдарынын жумушчулары тартылган. Өндүрүштөн чыккан калдыктарды бөлүштүргөндөн кийин андан аркы маселесин компания өздөрү чечет. Мисалы, тактайларды кышында от жагыш үчүн социалдык мекемелерге бекер таркатышат. Ал эми иштетилбеген унаа майлары чогултулуп кайрадан иштетүүгө жөнөтүлөт. Дөңгөлөктөр жана унаа желим калдыктары дагы экинчи сырьё катары колдонулат. Бишкектеги таштанды талаасы мындай уюштурулган эмгек процессин кыялданса гана болот. Ал жерде эч кандай сорттоо бөлүштүрүү же кайрадан иштетүү каралган эмес. Болгону таштандыга жакын жашагандар желим шишелерди чогултуп, жарыбаган акчага айландырышат экен. Ал эми кичинекей балдар оюнчукка жараган бир нерселерди чогултуп жүрүшөт. Я планирую после этого лагеря какие-то... Мен бул лагерден кийин таштандыларды чогулткан кандайдыр бир ишембилик уюштурайын деп жатам. Мисалы, парктарда желим баштыктарды чогултсак болот. Анткени элдер сейил бактарга таштандыларды өтө көп ташташат. Борбордун таштанды жайы Бишкек шаарынын башкы экологиялык маселеси. Бул оор металдын калдыктары жана ар кандай уулуу заттар топурак сууга кошулуп аба кирдеп жатат. Анткени күндүн ысыгында таштанды талаасында 10га жакын өрттөөлөр болуп түтөп турат. Айнек сыныктары жана желимдер ээрип кара түтүн каптайт. Бир убакта таштандыларды өрттөөчү заводду курулат деп жатышкан, бирок экологиялык экспертизалардан кийин бул идеядан дагы баш тартышкан. Адистердин айтымында таштандыларды кайрадан иштетүүгө басым жасалышы керек. Бирок ага биздин борбордун минерлерден бул маселени чечүүгө убактысы да жок, же каалоосу дагы жок көрүнөт. Кикбоксинг боюнча дүйнө чемпиону наамы үчүн эртең кыргызстандык мушкер Алексей Федосеев бразилиялык спортчу менен таймашат. Мелдештин алдында журналисттер менен жолуккан эки атлетчи бүгүн алдын ала таразага түшүп, салмактарын текшерип көрүштү. Спортчулар көптөн күткөн маанилүү оюнга дыкаттык менен даярданышкандыктарын айтышат. Федосеев үчүн бул болсо кармаш жарым жыл мурун алган жаракатынан кийинки биринчиси. Европа жана Евразия континенттаралык дүйнө чемпиону алдындагы оюнга болгон даярдыгы туурасында биздин кабарчылар менен да ой бөлүштү. Айгерим Жаныкул кызы кененирээк. И на весах претендент из Кыргызстана Алексей Федосеев. Алдыда кармашта мушкерлердин салмак категориясы 66 килограммдан ашпашы керек. Журналисттер менен жолуккан спортсмендер бүгүн алдын ала таразага да түшүп көрүшүүдө. 27 жаштагы кикбокс чебери бразилиялык атаандаш менен биринчи ирет көрүшүп жатат. Анткени эреже боюнча таймашка чейин жакындабаш керек. Бразилиялык мушкер болсо панамерикалык оюндардын жана дүйнөлүк сериясынын жеңүүчүсү. I will do my
Эртең Бразилиянын өкүлү Эмерсон Фалькао менен боло турган оюнга Федосеев башка мелдештерге катышпай атайын даярданган. Олуттуу жаракат алып калбаш үчүн. Машыктыруучусунун айтымында былтыр күзүндөгү боксерду сабап кеткен окуя болбогондо азыркы оюн эч ак болмок. Айтмакчы, үйлөнү тойдо мушташкан адамдарды ажыратам деп өзүнө кол көтөргөн 10дон ашык адамга арыз да жазган эмес. Ал окуяда жаак сөөктөрү сынып, спортчу көптөн кийин эсине келген. Завтра состоится наконец-то эта встреча. Бул мелдешти чынында көптөн бери күткөн элек. Моралдык жактан да даярдыгыбыз жакшы. Биз доктурлар уруксаат берген соң чыгып атабыз. Ден соолугу жол берет. Албетте, жоопкерчилик деген чоң. Анткени түштүк америкалык спортчу менен кармашуу буга чейин бизде болгон эмес. Техникасы башка дегендей, бирок ар биринин өзүнүн мүнөзү бар. Эң башкысы мушкердин тажрыйбасынан көз каранды. 15 жылдан бери спорт чөйрөсүндө жүргөн жигит кикбокско кичи мекени Ивановкада жүргөндө эле кызыгып баштаган. Тандоосуна кейбейт. Ушул кезге чейин канчалаган дүйнө мамлекеттерине барып, Кыргызстанды таанытты. Я вырос в селе, и мне часто приходилось. Айылда өскөндүктөнбү Айтор кээде кызыкчылыктарыңды коргош керек болуп калат. Сөз барго, ким күчтүү болсо ошол туура дегендей. Андыктан спорттун ушул түрүнө 13 жашымда аралашып калдым. Бара-бара өзүм аябай кызыгып кеттим. Кийин ар кандай мелдештер, чет өлкөлөргө чыгып өзүңдү көрсөтмөй дегендер башталды. Чемпион мира по кикбоксингу 2012. 90дон ашык өлкөдө Кыргызстандын намысын коргоон мушкердин жеңиши арбын эле. Акыркылары Кытайдын Гуанчжоу шаарында өткөн Азия оюндарынан Ушу Саншоу боюнча өзүнүн биринчи беттешинен жеңишке болгон. Дагы бир ири байгелеринин бири Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөн азиялык оюндардан алган алтын медали. Европа, Евразия, континенттер аралык жана дүйнө чемпиону, алтын Элбирс кубогу жана башка байгелердин ээси өзү да көрмандардын үмүтүн бул жолу да актаганга болгон күчүн жумшайт. Күндө машыгуу менен алектенген спортчу бул таймашка дыккат даярданды. Учурда жеңиштен башка эч нерсени ойлогон жок. Анткени алдагы наам үчүн ат салышуу карьерасы үчүн да маанилүү. Бул эле эмес, Кыргызстанды спорт жаатында дагы бир тепкичке көтөрсө жаманбы? Свою победу я всегда посвящаю Кыргызстану. Мен дайыма жеңиштеримди Кыргызстанга арнап келем. Бул жолкусунда колдон келишинче жеңишке жетүүгө аракеттенем. Эң башкысы ден соолук жол берип аткан соң алдыда дагы көптөгөн беттештер күтүп турат. Албетте, мунун артында көптөгөн адамдардын салымы бар. Ошол эле машыктыруучумдун. Андыктан көптөн бери рингке чыга элек эл аралык спорттун чебери Алексей Федосеев менен бразилиялык атаандашы Эмерсон Фалькаонун бул таймашы бир эле көрмандар эмес, кыргызстандыктар үчүн көптөн күткөн оюн десе жарашчуда. Айгерим Жаныкул кызы, Элдияр Бектемиров, 5-канал. Күндөмү бүгүнкү чыгарылышын мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыктайт. Башталган иш жумаңыздар ийгиликтүү улансын. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Кайнаган шаарда, жумуш кычап турганда, муундар ооруп, жаныңды койбой оорутса, достордон калып, өзүңдү өзүң кыйнала. Хондроксид орну басып кана койбостон муундарды артроздон жана остеохондроздон дарылайт. Аркаң ооруп чыдатпай, колу бутуң сыздатат. Дарыканадан Хондроксид муундарды келип дарылайт.